Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйын катчылары. Биринчи суроом Акрам Камарали сизге да. Качан акыркы жолу өкмөт ушул баардык мыйзамдарды анализдеп, канча мыйзам аткарылып атат, канча мыйзам аткарылбай атат, андан сырткары миңдеген нормативдик правовой актылар бар. Ошолордун баардыгы анализдеп чыктыбы? Гильотина механизм деген бар эле. Ошол иштелдиби? Марлен Абдрахманович, Министерство юстиции жооп берип койсун. Себеби анализдөө мыйзамдардын аткарылышы негизи ушу Министерство юстицияда да. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Өзүңүз билгендей, азыркы күндө мыйзамдардын жалпы саны 3,5 миңден ашык. Анын ичинен мындай негизги мыйзамдардын саны 400-төн ашык, 450-ге жакындай. Калгандары ошо негизги мыйзамдарына толуктуу өзгөртүүлөр да. Күчүн жоготуу деп табылган мыйзамдардын саны 1000ден ашык. Ратификациялардын эл аралык келишимдердин ратификация жөнүндө мыйзамдардын саны 1000ден ашык. Акыркы жол ошо жогорку кеңеш толук мыйзамдардын аткаруу боюнча парламенттик саат болгон. Ошондо өкмөттүн аппараты толук маалымат даярдаган, кандай мыйзамдар аткарылып атат, кандай аткарылбай атат. Эми чын айтканда бир топ проблемалар чыгып кетти. Анткени кээ бирки мыйзамдар, мисалы, ар бир тармактагы ар бир мыйзамга жооптуу мамлекеттик органды оңой эле табылса, кээ бирки мындай многоотраслевой мыйзамдар бар да. Анан бул боюнча мындай чоң жумуш алып барылып, азыр ошо бир көйгөйлөр чыгып, биз азыр санариптештирүү жылы болуп, бир мындай автоматташтырылган бир база түзөйүн деп атабыз да. Түшүнүктүү, макул, түшүндүм. Акрам Акбаров, сиз өзүңүз азыр жоопторун түшүндүңүз, баары жакшы эмес, көрүп атасыз. Мына Минэкономдо атайын гильотина деген механизм иштечү. 2007 жылы, 2008 жылы биз өткөзгөнбүз. Ошондо бүт керектүү эмес нормативный правовой актын баарын жокко чыгарганбыз. Мына 2008ден бери ошол иш аткарыла элек. 12 жыл өттү. Туурабы? Мына Автандил Шешенбай, сиз бар элесиз. Мына Ильяс Азбековичтер бар эле. Бүт барды бар эле ошондо, биз иштейт элек ошондо. Ошол маселе калып калды да. Ошондо мындай мусор болбойт эле. Буну эмнеге айтайын дегеним, мына биз биринчи эле сотторду реформалоо боюнча айтайын мыйзамдарды кабыл алыппыз. Бирок ошол эле учурда мына кече күнү көрдүк го, 13 жашар бир кызды зоруктаган жаранды сот чыгарып ирди деп көрдүк. Андан сырткары мына жакында эле биз комитет өткөзгөндө Улукбек Тойчубаев да айтып берди. 11 факт бар экен, ушу жаш балдарды зоруктаган деп. Ошолор боюнча мына өзгөчө кечеги чыккан маалымат боюнча прокуратура сиз Нурлан Касымбекович айтып койуңузчу, кандай жагдай болуп кетти, эмне үчүн андай кишилер чыгып кетип атат? Бул биз билгени эле, а билбегени канча? Сиз айткан мисал боюнча өзүңөр баарыңызга маалым болгондой интернет ресурстарында көчө жогорку соттун жогорку сот маалымат берди, азыр каралып жатат. Азыр каралып жаткан эми кичине комментарий берген кичине некорректно болуп калат да, кеширип коюңуз. Мындай фактылар бар, туура. Эми мыйзамды да совершенствовать этиш керек. Эми ар кайсы иштин өзүнүн жагдайлары болот. Конкретно бардык иштер боюнча айта албайм азыр. Мыйзамдарды совершенствовать этиш керек. Сот бул биздин бардыгыбыздын тагдырды чечип турган орган да негизичи, туурабы? Анан кандай училищтер болсо, мына кече сиздер прокуратура отчет берип атканда да мен ошол суроону айттым эле да. Прокуратура жактан дагы кандай анализдер жүргүзүлүп, канча мыйзамдар негизсиз кабыл алынган, же болбосо колдонулбой атат, же болбосо сиздердин көз карашыңыздар боюнча ошол коррупциялык схемалар жок кылуу боюнча канча сунуштар келген деп айттым эле да. Ошолорго дагы сиздерден мен ойлойм сөзсүз түрдө иштешиңиз керек. Туурабы? Бул бир. Экинчиси, могу госипотека боюнча айтайын дедим эле. Биз 2-3 жолу атайын фракция өткөзгөнбүз. Ошол жерде биз сунуштарды бердик эле. Проценттин түшүрүү боюнча, первоначальный взностун түшүүсү боюнча,
атайын исламский принцип финансирования дегенди киргизүү боюнча жана мына биз баарыбыз да билип атпайбызбы, айыл жергелеринде тилекке каршы жөнөкөй адам, жөнөкөй врач, жөнөкөй мугалим бул госипотекага эч мындай муктаждыгы боло албай атат. Ал сөз түрдө справкасын алып келиш керек экен, бир 20 000 сом айлык алам, же болбосо ошончо акча. Усам айтпайсыз, мен сүйлөп атпайм эми. Ошону карап коюшту дедим, каяктан. Ошону айтсаңыздар, эмне болду? Саламатсыздарбы? Мамлекеттик ипотекалык компания жетекчисинин орун басары Үсөн Аркынуулу Нуржигит. Билесиздер, ошо 2017-жылы мамлекеттик турак жай насыялоо жөнүндө мыйзам кабыл алгандан бери бүгүнкү күнгө чейин ага чейин 1 жолу, андан кийин 4 жолу, 5 жолу ипотекалык насыянын пайыздык чендери төмөндөтүлдү. Бүгүнкү күндө ипотекалык насыялар 6%дан 8%га чейин берилип жатат. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөндөй алгачкы салым 10%дан кем эмес болуш керек. Бүгүнкү күндө ошо 10%дык алгачкы салым талап кылынат. Андан сырткары жана исламдык принциптер боюнча ошол арзан турак жай 2015-2020 программасынын жаңы редакциясы бүгүнкү күндө экономика министрлиги менен биргеликте демилгеленип, ошо тиешелүү министрликтердин кароосунда турат. Ал жерде ошонун ичинде исламдык принциптерди киргизүү дагы каралган. Ал эми жана жерлерде ошол турак жай маселесин көтөрүү боюнча билесиздер, былтыркы жылдан баштап КФ Немис өнүктүрүү банкы менен биргеликте ошо Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары жарандарга турак жай насыялоо системасын киргизүү алкагында ипотекалык насыялар берилип баштаган. Бүгүнкү күндө ал кызуу жүрүп жатат. Жалпысынан ал жерде 3 этап менен 35 миллион евро каралган. Анын биринчи этабы 10,5 миллион. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн жөнөкөй адамдар айлыгы 15 000, 10 000 болгон адамдарга жакшыраак шарт түзүп бере албай атасыздар? Эмне үчүн алар справкаларын чогултуп, туугандарын чогултуп, бир жерде 20 000, бир жерде 30 000 алат деген гана справкалар чогулткандан кийин гана алар ошол программага доступу бар болуп атат? Мына жакынкы күндөрү электрондук порталды биз киргизип жатабыз. Ал жерде эч кандай справкаларды топтоонун кажети жок болот. Себеби дегенде жаран идентификациядан өткөндөн кийин тиешелүү маалыматты жана түндүк электрондук портал аркылуу тиешелүү органдардан тартып алынат. Бул система буюрса мына жакынкы күндөрү ишке кирүүнүн алдында турат. Сиз мына Минсоцзащитада өзүнүн атайын базасы бар, колунда жоктор дегенчи. Ошол жактан алып туруп эле алар итак тастыкталган, аныкталган. Алар силерге тапшырса, алардан эч кандай справка талап кылбай эле берсеңиздер болот да. Ошол жанагы подтверждает же бир министерство. Ошол электрондук портал ошондой мүмкүнчүлүк берет буюрса. Рахмат. Кийинки суроом мына мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жөнөкөйлөтүү. Марлен Абдрахманович, азыр. Урматтуу вице-премьер-министр, сиз алып келген өкмөттүн мүчөлөрү мындай мааниси менен жооп берсе, туурабы? Эмне үчүн бере албай атасыңар ипотеканы? Себептерин айтпайбы? Эмне үчүн башкача жооп берип атат да? Кичине эрежени түзүп алсак, атайын чакырсак, 5 жыл иштесек, анын аягында ушундай жооп кылып атсаңар бизге. Урматтуу Үмүталы Тукараш, туура мен деле суранып кетем, мына өкмөттүн өкүлдөрү жоопторго так, эгер кайсы жерде маселе болуп аткан болсо, наоборот айтып, мына жерде мындай маселелер бар деп айтканыңыз менин оюмча туура болот. Себеби депутаттар дагы ошол маселелерди көйгөйлөр билишет. Чогуу бир кеңешкенге и чечим кабыл алганга туура болот. Мен ошо сиздерди ошого чакырып кетем. Рахмат. Мындай да, Акрам Камарович. Эми бул ипотека боюнча бул пайызды төмөндөтүү президентибиздин өзүнүн программасында бар болгон. Ошонун алкагында аткаруу максатында пайызды түшүрүү эле эмес да. 4,5 миң адамдын өзүңүз мындай карап көрсөңүз, 4,5 миң адам алган адамдардын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү колунда бар адамдар. Накта муктаж болгондордун саны аз. Анткени требованиялар өтө күчтүү болуп атат да. Биз бул мыйзамды тескери колдонуп атабыз, бул механизмди. Ушуга эле айтайын дегеним, ошодон жооп ала алган жокмун азыр. Сиз деле өзүңүз күбө болдуңуз. Эми сиз бул немени көрүп этпейсиз, бирок тем не менее өкмөттөн келгенден кийин ушуга көңүл буруп койсоңуздар, жазып алып. Кийинки созувда сөз сурайм мен, Кудай буюрса. Кийинки немен суроого карап коелу, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жөнөкөйлөтүү. Могу жерде ГРС айткым келет да.
Могу унаалар менен, уна системасы менен сондор боюнчачы. Мына эми азыр көрүп атпайсызбы? Канчалык ошол жерде жумуштарды аткарбайлы, бирок АКСке дагы, прокуратурага, МВДга да айтып кетет элем да. Ошол жерде посреднический услуга көрсөткөн адамдар бар да, дагы делечи. Ушулар боюнча кандай иш-чаралар көрүнүп атат? Ачык айкын эле барсаңыздар, очередке турат, тургун келбесе мага бер, мен сага бүтүрүп берем дейт. Демек ал каяктан бүтүрмөк эле? Ошол жакта ичинде алдын ала сүйлөшүүлөр бар, туурабы? Же болбосо рекламалар бар. Жөнөкөй эле карап көрсөңүздөр, не можете получить паспорт дейт, обратитесь к нам, мы вам быстро сделаем деген ачык эле рекламалар бар да. Эмне үчүн ошолорду мындай пища для размышлений калбайсыздар? Же каралып атабы? АКС жооп берип коесуздарбы? Саламатсыздарбы? Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Айнура Тойбаева. Биз ошол унаа каражаттары боюнча ошол ортомчуларды боюнча чоң эле күрөштөрдү кылып келатабыз. Ал эми паспорттар боюнча башка бир жаранга паспорт ала албайт да. Биз ошол жана реклама берип аткан ишканалар менен дагы сүйлөшүп көргөнбүз. Алар ошол жерден жөн эле консультация берет экен жарандарга. Анан ошол акчасын кандайдыр бир түрдө алышат экен да. Бирок биз билебиз, 17-жылдан баштап биометрика киргизилген. Өзүңүз деле паспорт алып жүрөсүз. Бир жаран башка бир жаранга паспорт ала албайт. Ошондой эле бизде азыр автоунаа каражаттары боюнча 2020-жылы пландаштырып атабыз. Ошо биометрика боюнча отпечатки пальца менен ошо перерегистрацияны жасаганга. Ал эми айдоочулук күбөлүктөрдү алган боюнча экзамен алган учурда по геометрии лица деп биометрика менен ошол жаран өзү келдиби, өзү тапшырдыбы системадан өткөндөн кийин гана ала алат да. Бирок биз дагы эле билебиз, ошондой ортомчу иштер бар. Бул болсо жанагы очередте турбаш үчүн эле кандайдыр бир нерселерди жасашат да. Бирок электрон очередтердин баарын киргизилген. Мисалы үчүн сиз өзүңүз электрондук очередь менен 50-чү киши болуп турсаңыз, башка киши келип метип атканын көрүп каласыз да. Ошон үчүн электрондук очередтер да киргизилген да. Мындай да, бизде ар бир нерсеге ойлоп таба беришет да, сиз айтып атасыз туура, ар бир жаран өзү келип алып кетиш керек. Бирок ошол маселе ошо очередте болуп атпайбы? Электрондук алып тургандан кийин башка эшиктен алып келип батыраак кылып койгондорду көрдүм да мен. Эми айтпай эле коеюн просто азыр. Мен көргөнүмдү айтсам айтып берип атам. Мен деле жаран катары турдум ошол жерде. Бирок ошол ЗАГСтын директордун ЗАГСтын таанышы экен, кириши экен, ал жагынан кирип туруп, өзүнө кирип туруп, биз очередь кылдырып атпайбы? Эми ал мүмкүн таанышыдыр, а мүмкүн жана механизм иштеп аткандыр. Ошону айтып атам мен. Ошого көңүл бурсаңыздар. Анан чын да, чын айтканда ал жерде коррупциялык схемалар бар. Ошолорго да көңүл буруп койсоңуздар. Убакыт рахмат, болду.